4 октябрда Жогорку Кеңештин депутаттары шайланат. Парламенттик шайлоого 16 партия аттанды. Бул видеодо социал-демократтар саясий партиясынын шайлоо алдындагы убадалары жана анын талапкерлери тууралуу сөз болот. Эми болсо жакшыраак көңүл буруңуздар, анткени бул жерде чыныгы Санта-Барбара жөнүндө айтып берем. 2018 жылы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын мураскери Сооронбай Жээнбековдун ортосунда чырдашуу башталат. Биринчиси мураскеринин башкаруусун сындап, ал эми экинчисине бул жакпай калат. Мурдагы кыйышпас достордун ортосунда чыр күчөй баштайт. Атамбаев Жээнбековду кландык башкарууну кайтара баштады деп айыптайт. Буга президенттин иниси Асылбек Жээнбеков депутаттык мандатын тапшырбай койгону себеп болгон. Ал эми Жээнбеков болсо маанилүү мамлекеттик кызматтардан Атамбаевдин адамдарын кетире баштайт. Мисалга, УКМКнын башчысы Абдил Сегизбаевди, башкы прокурор Индира Жолдубаеваны, премьер-министр Сапар Исаковду жана башкаларын. Бул чыр бир жылдай уланып, ал депутаттар экс-президенттин кол тийбестик макамын алып салууну демилгелеп, натыйжада 2019 жылы августта Атамбаевдин Кой Таштагы резиденциясы штурмга алынып аяктайт. Ал окуяда Атамбаев өзү да кармалып, УКМКнын бир кызматкери каза таап, ондогон адам жарадар болгон. Учурда мурдагы президент тергөө изоляторунда. Ал эми биринчи инстанциянын соту аны 11 жылга эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарган. Бул жерде социал-демократтар партиясынын эмне тиешеси бар дешиңер мүмкүн. Атамбаев менен Жээнбековдун чырынын шартында качандыр бир кезде эң таасирлүү болуп турган Кыргызстандын социал-демократтар партиясынын да ыркы кете баштайт. 2015 жылы дал ошол Атамбаевдин колдоосу менен парламентке келген депутаттар чырдын жүрүшүндө Жээнбековго ыктап кетишкен. Алардын Жээнбековду колдоп кетишкени Атамбаевди экс-президенттик макамдан ажыратуу мыйзамына добуш беришкенде ачык байкалган. Ал эми Атамбаев тарапта КСДПнын депутаттарынын чакан бөлүгү гана калып, социал-демократтар партиясы түзүлөт. Социал-демократтарды мурдагы президенттин уулу Сейитбек Атамбаев жетектейт. Ал партиянын съездинде социал-демократтарды түзүү тууралуу чечимди атасы кабыл алып, акылман жана кыракы саясатчы катары стратегиялык жактан туура кылганын айткан. Атасы өлкөнү башкарып турганда Сейитбек саясий дымагын көрсөткөн эмес жана бизнесинин үстүндө иштеп жүргөн. Бирок Атамбаев камалгандан кийин Сейитбек Атамбаев атасын коргоо үчүн эмес, Кыргызстандын келечеги тууралуу көз карашын бөлүшүү үчүн саясатка киришүүгө даяр экенин билдирген. Партиянын башка депутаттары болуп, Атамбаевдин бийликке жана парламентке карата позициясын ачык колдогон жана учурда дагы да депутат болуп турган Ирина Карамушкина, Анвар Артыков жана Асель Кодуранова эсептелет. Ошондой эле партиядан Атамбаевдин адвокаты Сергей Слесарев, тергөө абагындагы экс-депутат Равшан Жээнбеков, КСДПнын жаштар канатынын лидерлеринин бири Темирлан Султанбеков жана мурдагы президенттин кенже уулу Кадырбек Атамбаев талапкер болушууда. Социал-демократтар шайлоо программасында парламентти күчтөндүрүп жана мамлекет башчысынын таасирин азайтуу менен башкаруу системасына тең салмактуулукту кайтарууну сунуштоодо. Негизинен партия 2023 жылга дейре таптакыр эле президенттик кызматты жоюп, же анын ыйгарым укуктарын салтанаттык статуска жеткирип койгусу келет. Кызыктуу факт, дал ошол 2023 жылы Сооронбай Жээнбековдун биринчи жана башка кайталангыс президенттик мөөнөтү аяктайт. Ошондой эле партия премьер-министрди дагы эл шайлашын каалайт. Азыр министрлер кабинетинин башчысынын талапкерлигин парламенттин депутаттары көрсөтүп, президент бекитет. Социал-демократтар Жогорку Кеңештин депутаттарын кыскартууну сунуштайт. Алар парламентте 120 депутаттын ордуна 40 депутат болушу керек деп эсептешет. Партия укук коргоо жана сот тармактарында реформа жүргүзүп, ошондой эле кайталануучу функциялардан арылтуу менен министрликтердин ишин оптимизациялоону убадалайт.